Турмуштун түйшүктүү сапарында үй бүлө туткасын бекем кармоо менен жаштарга билим жана тарбия берүүдө биздин университетте энелик мээримин төгүп, коомубуздун эртеңкисин, мамлекетибиздин келечегин аныктай турган, татыктуу балдарды тарбиялап жаткан 500гө жакын аял заты, энелер, болочок апалар эмгектенишет. Апалардын эмгеги жаштарды келечекке шыктандырат, жаркын келечек тандоодо түрткү берет. Кандай адам болуп, коомдо ордун таап, кандай жашоо кечирсе дагы, өмүр бою эненин эмгеги коштоп жүрөт. Энелердин күнүнө арналган майрамдык салтанат гуманитардык технологиялык колледждин аялдар кеңеши тарабынан уюштурулду. Мында биздин окуу жайда эмгектенип жатышкан аял энелерге колледждин жетекчилиги, аялдар кеңешинин төрайымы, профсоюздук комитеттин төрайымы тарабынан куттуктоолор айтылып, белектер берилди. Жалпы жамааттагы айымдарга ийгиликтерди каалап, өзүнүн сыйлыктарын, өзүнүн белектерин узатып жөнөткөн экен. Биз ага чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле биздин университетти аялдар жамаатын колдоп, аялдарга болгон жакшы жылуу сөздөрүн арнап, биздин ушул күнүбүздү жакшы белгилөөгө салымын кошуп жаткан Жамбыл Жанышевичке чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Анткени бул күн биздин энелерибиздин мээримдүүлүгүнүн, энелерибиздин ыйыктыгын, энелерибиздин эмгегин баалай турган күндөрдүн бири болуп эсептелинет. Ошон үчүн жалпы биздин кыргыз элин айыл затын, ошондой эле Ош технологиялык университетиндеги жалпы аялдар жамаатын бүгүнкү жакшы майрам, бүгүнкү ыйык, даңазалуу майрамдары менен куттуктайбыз. Ар дайым үйүңүздөрдө ынтымак болсун, өзүңүздөрдө ден соолук болсун, ар дайым асманыңыздар ачык, маанайыңыздар жарык болуп, студенттерибизди, кадрларды даярдоодо өзүңүздөрдүн салымыңыздарды талыкпай берип келишиңизге чын жүрөктөн тилектешим. Университеттин коомдук турмушунда жана билим, тарбия берүүдө, илимде ийгиликке жетишкен аялдарга Кыргыз Республикасынын аялдар кеңеши тарабынан ардак грамоталар тапшырылды. Энелерге арналып концерттик программа тартууланды. Урматтуу асыл апалар, теңдеши жок мээрим берген энелер, сиздер үчүн ар бир күндү майрам кылып белгилесек жарашат. Майрамыңыздар менен эч качан жүзүңүздөр муңайбасын, эч качан кайгы капа тартпаңыздар.